Тажикстанда мусулман агайындардын 113 мүчөсү кармалды. Тажикстанда тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын мүчөсү деген шек менен баш аягы 113 киши кармалды. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокурору Юсуф Рахмон 28 январда дүйшөмбүдө өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында кармалгандардын арасында жогорку окуу жайларынын 20 окутуучусу менен кызматкерлери, ошондой эле Исфара шаардык аткаруу бийлигинин өкүлдөрү да бар. Алардын баарына кылмыш иштери козголду. Булардын максаты Тажикстанда бийликти күч менен кулатуу жана көп өлкөлөрдө террордук жана экстремисттик топ катары тыюу салынган ислам мамлекети уюмун түптөө болгон, деди Рахмон. Тажикстанда мусулман агайындар кыймылынын мүчөсү деген шек менен адамдарды кармоо январдын башында башталган. Өлкөдө бул кыймылдын ишмердигине 2006 жылы тыюу салынган. Мусулман агайындар 1928 жылы Египетте түптөлгөн. Исламдын суннит багытын карманган диний уюм. Кытайда коронавирустан каза тапкандардын саны 100дөн ашты. Кытайдын бийлиги өпкөнү сезгенткен жаңы вирустан каза тапкандардын саны 106 кишиге жеткенин билдирди. 28 январга карата 4500дөн ашуун киши коронавирусту жуктуруп алганы ырасталды. Кытайдан башка 16 өлкөдө баш аягы 48 адам вакцинасы табыла элек бул илдетке чалдыкканы белгилүү болду. Алардын дээрлик баары кытайлык туристтер же Кытайга барып келген жарандар. 27 январда Германияда коронавирусту жугузган биринчи адам аныкталды. Ал эми Кыргызстан коронавируска каршы иш аракеттеринин алкагында шектүүлөрдү текшерүү үчүн Бишкектин четиндеги аскердик госпиталда 100 орун камдап койду. Бул тууралуу 28 январда жергиликтүү кеңештин жыйынында маалымат берип жатып, Бишкектин мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Рысбек Сыдыгалиев билдирди. 27 январ күнү Афганистандын Газни провинциясында аба кемеси кыйраган. Бортто 83 адам болгон айтылган. Баштапкы маалыматтар боюнча учак афгандык компанияга таандык делген. Бирок авиакомпания бул маалыматты төгүндөгөн. Ал эми жергиликтүү Толо Ньюс каналы учак кыйраган жерден тартылды делген видеону көрсөтүп, аба кемеси АКШнын аскер аба күчтөрүнө таандык экенин айтып чыккан. Маалымат агенттиктеринин бири ошол эле видеодо шилтеме берип, кеп АКШнын аталган күчтөрү Афганистандагы чалгындоо иштерине пайдаланылган учагы тууралуу болуп жатышы мүмкүн экенин билдирген. Көп өтпөй Талибан радикалдык уюму Афганистанда кыйраган учак боюнча жоопкерчиликти өз мойнуна алган.